Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Балалыгым» аттуу чыгармасынын алгачкы эмгек акын бөлүгү. Ошентип жүрүп жайлоодо өмүрүмдүн эң алгачкы эмгек акысын алган жайым бар. Колхоз дегенге биригип, бул биригүү бүтүп эле калган. Ошо кезде да биздикилер үйүр жылкыларын айдап жайлоого чыгарышчу. Негедир мага ошондо жылкылардагы бул жайлоо убактысында өз өмүрлөрүн бейиште өткөрүп жаткандай сезиле берчү. Анан ойлойм, жараткан ушул жаныбарына акыл эс жана кыял чабыттоо жөндөмүн ыроологон болсо, анда алар сөзсүз кыштын кычыраган күндөрүндө жайкысын жайлоодогу даң салган жапан күндөрүнүн мөлтүр кашка суусун эстейт болуш керек деп. Мындай карасаң, жылкы жаныбарга баары бир сымал кышкысын катуу боронго буюкпай чыдап, жайкысын көнөктөп жааган жамгыр суусуна денесин тосуп, түнкүсүн болсо сансыз көп жылдыз толгон ачык асман алдында өмүр кечирет. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйналып, акыл насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдына топтолду. Келгендердин баары жылкычылар эле. Көрсө үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган. Ошол өлүп калыптыр. Ал мезгилде карыялар малды кантип багуу, кантип асыроо тууралуу ар кыл кеңештерин берип турган. Колхоздоштуруу чаралары ошол кездеги өлкөнүн бардык булуң бурчтарында уюмдашуу менен ишке ашырылып жаткан. Жада калса жылкычылар да бул экономикалык өзгөрүүлөргө аралаштырылган эле. Мен муну кийинчерээк эр жеткенде Айыл чарба институтунун ветеринардык жана зоотехникалык факультетинде окуп жатканда гана түшүнүп, ошондо гана чындап аңдай алдым. Адатта асыл тукум зоот жылкыны көбөйтүүнү каалагандар көптөгөн жылдар бою ар кандай тажрыйбаларды жүргүзүп, сынап көрүп, алардын натыйжа үзүрүн сабырдуулук менен күтүүгө тийиш эмеспи? Колхоздоштуруу процессинде дагы асыл тукум койду, зоот жылкыны, ири мүйүздүү малды жакшыртуу үчүн кочкорлорду, букаларды, айгырларды алыскы өлкөлөрдөн канча бир каражат коротуп алып келип турушкан. Маселен, Австралиядан алынып келинген кочкорлордон туулган өзүбүздүн эле койлордун породалары дароо башкача болуп чыга келет. Ушундай эле ыкма жылкыларга да колдонулуп жаткан. Жайлоодо өлүп калган жанагы ат Дон айгыры деп аталган. Колхоздун жылкычылык тармагындагы өлчөөсүз орду бар. Баасы кунсуз бир асыл мал экен көрсө. Анда биз анын бийик тоолордо канча убакыттан бери таскактап жүргөнүн кайдан билдик? Ошентип, Дон айгыры капыстан эле өлүп калды. Биз анда элдин баары уулу шибер деп аталган уу саз деген жайыттан жай алган элек. Бүйөрлөрдө уулу чөптөр көп өсчү. Жылкыларыбыз болсо андай уулу чөптөрдү билишет. Алар өскөн жерге жакындабай, айланып өтүп, андан ары от кууп кетет. Жанагы конок Дон айгыры заар чөп менен жөнөкөй чөптүн айырмасын кайдан билсин? Түшүнүктүү да, ал ушундай уулу чөптөрдөн оттоп алганда, ошондон ууланып өлгөн. Биз балдар баарыбыз Дон айгыры өлгөн жерге чуркап жөнөдүк. Кандай болгонун өз көзүбүз менен көргүбүз келди. Келдик да делдейип туруп калдык. Далдайган чоң Дон айгыры узун жана эттүү семиз буттарын чубалта созуп, карды болсо жарлайын деп көп кызыктай өлүптүр. Анан дагы анын оозу ачылып, тиштери көрүнүп, көзү айнектей жылтырап, башы болсо тескери жака бурулуп калыптыр. Жылкычылар айгырдын ары жак бери жагына улам өтүп, өлүккө үңүлө карап, баштарын чайкагылап, кайра-кайра күйүттүү үшкүрүнүп, үңкүйүп, кабактарын салып, калдайган чоң айгырдын алеки саатта эле кантип өлүп калганын аңдай албай турушуптур. Ушундай кантип болсун? Үйүрдү ар дайым баштап жүргөн куландан соо жылкы жөн эле жерден кантип эле көзгөрүнө өлүп калсын? Булардын жылкынын өлгөнүнө кайгырышпай, анын өлүмү үчүн жогору жактагыларга кантип жооп берерин ойлоп, айлалары куруп жатканын кийин түшүндүм. Асыл тукум айгырдын өлүшү колхоз жетекчилери үчүн тагдыр чечээр чоң окуя болгон экен көрсө. Эми болоор иш болгон соң, жылкычылардын бир гана амалы калыптыр. Тиги айгырдын эмнеден кантип өлгөндүгүн түшүндүрүп жазган бир кат акт зарыл экен. Айылга чабарман да жиберишти. Эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чач, нака орус киши мал доктуру келет.
Жылкычылар болсо ага айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай көпкө алектенет. Орус болсо жабалактап жалдыраган жылкычыларды бир карап, эч жеринде жараты жок болгон менен сул куюп өлүп жаткан жылкыны бир карап, Айтур эч нерсени түшүнө албай аң-таң болот. Айгырдын оозун ачып көрүп, аерде же бир тырыктын, же бир жараттын изин таппай, не болгонун түшүнө албай, андан бетер башы катат. Биздин жылкычылар болсо орусча билбейт, айтайын дейт, тил жетпейт. Айла кеткенде колдору менен жаңсап дагы ийет. Бирок баары бир болгон окуяны түшүндүрө албай амалдары куурулат. Тиги орус же кыргызча билсечи, же биздикилер орусча билсечи. А кезде эки тил билгендер өтө сейрек учураган. Бир маалда жылкычылардын бирөө Айымкан байбиченин небереси орусча билерин эстеп калат да, чоң энеме жүгүрөт. Ал чоң энемден мени оруска айгырдын кантип өлгөнүн түшүндүрсүн деп суранып келет. Мен адаттагыдай эле досторум менен ойноп жүрөм. Чоң энем мени колуман тартып, "Жүр, улууларга тилмеч болосуң" деп жетелеп жөнөдү. Мен болсо оюн кумарына азгырылган досторуман айрылгым келбей кетенчиктеп жатам. Чоң энем көнбөйт. "Шүп, Кудай урган. Сен орусча билет эмессиңби? Тилмеч болбой койсоң баардык туугандар сени жаман көрөт. Сен эле эмес, ата-энеңди дагы жаман көрүп калышат, бас" деп дегдеңдетип, элдин баары топтошуп турган жерге алып барды. Аердегилер өлгөн айгырды тегеректеп турушуптур. Алардын чок ортосунда орус киши да бар. Ал мени карап орусчалап, "Эй бала, саламатсыңбы?" деди. Баары тым-тырс болуп, селейип унчукпай калды. Мен апкаарып, саал кетенчиктей түштүм. Ал кайра саламын кайталады. Мен дагы орусча "Здравствуйте" дедим. "Сен мага жардам бергени келдиңби? Абдан акылдуу бала окшойсуң. Карачы, бул чоң аттын өлүп жатканын. Мунун кантип өлгөнүн мага түшүндүрчү" деди орус күлмүңдөп. Топтун арасынан бир аксакалыраагы мага жакын келип, чачыман эркелете сылап, айгырдын кантип өлгөнүн түшүндүрдү. Ал анан мага: "Уулум, сен оруска биздин тоолордо уулу чөптөр өсөрүн, айгыр ошону жеп алып, заарланып өлүп калганын айт. Биздин жылкылар болсо уулу чөптөрдү таанып жебейт де. Айгыр бул жайлоого биринчи болуп келип, уулу чөптү ажырата билбей, анан ошонун айынан өлүп калды де. Ушинтип айтып түшүндүр" деди. Мен дагы да болсо кетенчиктей бердим. Баары мени "Болем айт" дешип оруска түртүштү. Жалдырап турган орус болсо чыдабай менден "Не болуптур, эмне дешти?" деп чыйпыйы чыгып кетти. "Байке, айгыр уулу чөп жеп алыптыр" дедим мен араң кепке келип. "Эмне? Каяктагы уулу чөп экен?" деп таң калды орус. "Биздин бу тоолордо уулу чөптөр аябай көп өсөт. Жерлик жылкылар аларды жытынан айра тааныйт да жакын жолобойт. Бирок бул айгырат ошону билбей жеп коюптур" дедим мен бат-баттан. Жылкычы карыя кайрадан мага кайрылды. "Карачы, уулу чөп жеп алгандыктан ичи көп кетиптир. Курсагы зыңкыйып турганынан эле шекишсе болот да." Мен оруска бул айтылгандарды да бир баштан которуп бердим. Орус мага "Азамат, Азамат. Эми мен баарын түшүндүм. Актыны дагы жазалам" деп, анан ошол эле жерден дароо айгырдын ууланып өлгөнү тууралуу бир баракка акт жазып койду. Жылкычылар тигил жазылган баракка тастыктап кол коюшуп, орусту болсо чоң энемдин өргөөсүнө меймандоого алып жөнөштү. Дароо козу союлуп, конок сыйлоо каадасы башталды. Мен болсо бул учурда балдар менен боз үйдүн тегерегин адатымча ойноп жүргөм. Бир маалда ичкериге чакырышты. Чоң энем төрдө сөөлөт күтүп, мени сыймыктуу карап туруптур. Улуулардын бири мага майлоо жилик узатты. "Сен аябай зээндүү бала экенсиң. Бу жерде болбогонуңда бу оруска түшүндүрө албай калмак экенбиз. Мынакей ала кой, сага устукан" деди. Мен сүйүнүп жиликти алдым. Мына менин алгачкы эмгек акым. Жиликти кармап эшикке жүгүрдүм. Аны досторум менен бөлүшүп жеп койдук. Ушинтип алгачкы мертебе орус тилден кыргызчага, кыргызчадан орусчага которуп тилмеч болгом. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин ушул эки маданиятка кызмат кылып келем. Жанагы окуя менин эң алгачкы тажрыйбам эле. Ошентсе дагы ошол тажрыйба балалык жан дүйнөмдү козгоп, менде өз изин өмүр бою өчпөс кылып калтырып, ошондон ушул күн жашоомдун бир бөлүгүнө айланды.
Тагдыр мага 2 тилди билүү насибин буйрган экен. Бирөө эне тилим, экинчиси 18 кылымдан бери 200 жылга жакын убакыт биз менен кошо жашаган, тагдыр таалайыбызга кошо жазылган орус тили. Орус тили биздин, Түркстандын тарыхый маданий өнүгүүсүнө үлкөн үлүш кошту. Орус тилин билүү жашоодо негизги нерселердин бири болуп калды. Мен муну балалыгымда герт башымдан өткөргөн жанагыдай жайым бар. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Балалыгым» чыгармасынын алгачкы эмгек акын бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.